Мен атым Азизхан. Бул жактан мен бүт расходторду көргөзөм. Бутик ачкандык кылсалар, соода бизнес боюнча пайдалуу маалымат өзүңүздөргө алсаңар болот. Алматыда эң чоң соода борборунун бири. Бишкектиктер конкуренция кылсак болот. Эмнеге келдик? Карго центрга. Итого мы заплатили $829. Достор, баарыңыздарга салам. Мен атым Азизхан. 25 жаштагы кыргыз бала ушинтип Алматыга келип, бутик баштаган видеону ушул жактан көрөсүздөр. Бул жактан мен бүт расходторду көргөзөм, по полочкам бүт баарын көргөзүп, силер эми бутик ачкандык кылсалар, соода бизнес боюнча пайдалуу маалымат өзүңүздөргө алсаңар болот. Мурдагы видеолор боюнча айтып кетсем, элдер жазып баштады. Казакстанда ачып не кыласың, Кыргызстанда эле ачпайсың деп. Кыргызстанда 2021-жылы онлайн магазин баштагам, Инстаграмдан айымдардын кийимин сатып, азыркы убакта уже 3 бутик ачып койгонбуз. Ал бутиктерде мен шоурум деп ачкан болчумун. Кичинекей онлайн магазиндер мага окшош элдер кимге бутик ачарга шарты жок, ошолор келип өзүнүн кийимдерин сатса болот. Ошентип менен сатып аткандар, буюрса бутик ачып кетишкендер бар, жакшы сатууларды кылып, анан Алматыга чыгам деген элдер дагы бар, бирок шарты жок болуп аткандар. Ошондойлорго буюрса бул жактан шарт түзүп, бул жакка келип, полка рейлдерди менден алып, чогуу сатууларды кылсак болот. Анда эмесе, достор, ушундай, жүрүлө. Сиздерге приятного просмотра, и мы погнали. Достор, биринчиден соода борбору боюнча айтып берем силерге. Бул деген Гранд Парк деген соода борбору, Алматыда эң чоң соода борборунун бири. Аянты 250 000 квадратный метр. Бул жакта чоң парковкасы бар. Парковкасын карасаңар абдан көп машина батат. Ичине кирсек, ичинде проходимость боюнча бир айда 1,5 миллион адам ичине кирет экен. Элестеттикле, 1,5 миллион адам кирген менен средний ценовой сегмент деп коет. Бул деген негизи канча сомго булар адамдар кийим алар? 1,5 миң, 2 миң, 3 миң сом дегере экен. То есть бул деген арзан кийимдер соода борбору. Ошон үчүн бул деген эң негизги себептердин бири болду. Бул жакка келип бутик ачыш, андан дагы абдан көп адам кирет. Бишкектен элдер келсе, магазиндер кирсе, бишкектиктер конкуренция кылсак болот бул жакта. Соода борбору ошого ылайыктуу экен. Бутиктер боюнча айтып кетсем, эркектер, айымдар, детский одежда, посуда бүт баарын кошкондо 500 бутиктен да көп бул жакта. Ошондой, жүрүлө ичине. Гранд Парк соода борбору 15 блокко бөлүнгөн болуп турат. 15 блоктон эң биздики проходимыйлардын бири это 6, 7, 8, 9 блоктор. 9 блокто Escaparate деген эң белгилүү бутиктердин бири. Аянты 2000-3000 квадраттан чоң болуш керек. Биякта арзан кийимдер, ошон үчүн элдер көп келет, кийим алып турушат. Бишкекте бар кийимдер бул жакта деле бар экен. Жүрүңүз бааларды салыштырып көрөйлү. Так, 5000 сомдон футболкалар дейт. Джинсыларды көрөлүбү? Джинсынын баасы 12600 теңге. Сом менен бул 2400 сом тегерек болот да. Бишкектеги баалардай 8500, это 1600 сом. Кымбатыраак экен белки? Escaparate арзан деп ойлогом. Ана бирок 1000 сомдук футболкалар. Так, мындай юбка 2200 сом экен. Это? Что это? Не рубрика же это? Достор, бутикти көргөзгөндөн биринчи эмеге келдик? Карго центрга. Бул деген Диана. Да, у нас... Дальше я продолжаю. Let's go. Наши товары, тут вешалка. Можете посмотреть, вот видите. Специальность для нас, оказывается, хорошо. Фобус не стукамни. Логотип. Я даже не видела. Логотип. Специальный слоган стоит. Тут, короче, 24 коробки, это чисто вешалки. По расходам только что за вот это все. И да? там еще. И, короче, здесь 24 коробки, там еще 7 коробок. Итого мы заплатили $829. Ошо Диана Гуанчжоудон бизге ушинтип заказ кылып берди. Байердин жолун жаңы баштайын деп жатат. Колдоп коелу. Анан да, мой первый клиент. Мен биринчи клиент болдум. Главное, что вы довольны деп. Уйуктабай ошакка келатым достор деп. Ошон үчүн достор, Дианага абдан ыраазычылыгымды билдирем. Кытайдан товар заказ кылам десеңер, Дианага жазсаңар болот. Товардан Кытайдан товар алып бересиңер да? Да, смело. Любую вещь. Хоть муза, пока тебе не нашли.
А, у нас там еще, короче, там еще у нас 7 коробок. Я думаю, все, мы пошли кушать самсу. Самсу, да? Бухарашский Всё. самсу. Все, пока. Достар, бутиктің өзіне келдік мына. Ең қызықты моментін айтып баштайын, расходтар қандай болып жатат. Біріншіден мына Phobos деп ушундай қоғыз вывеска қойдық, логотипісті тігі жақта да бірі. Екеуі 300 000 теңге болды, сонымен 60 000 теңге сом болады. Анан içine кірсек, сразу баннер. Қанша oldu? Қанша oldu? 10 000 сом болып кетті. Баннері 10 000 сом болып кетті. Дальше кірейли. Дальше заходим. Бияқта ремонт азыр по полной болады. Бұйырса бір жұмада бүтіп қалады бары. Анан товар заводқа берсе болады. Бүт сода жабдылар мындай перфорированный болады. Мурунку видеоларда айтып отқан перфорация болгон жакшы бийиктиги өйдө ылдый болуп турат. Кийимдерди каалаганыбызча кылып турабыз. Илип ушунун баары ортодо мына сары турат. Сарыда перфорированный. Биякта уже настенный деп коет. Бул дагы ушундай перфорированный, бийиктиги өзгөрүп турат. Мындайынан боковой кийимдер илсе болот, мындайынан илсе болот, полка коюп коюп, футболкаларды коюп койсо болот, же манекен коюп койсо болот. Любой боло берет. Бул жакка күскө турат. Ушунун баары иши кылып 7 700 000 теңге болду. Бул сом менен 1 200 000 1 400 000 ашып кетет да. Короче, теңге менен ушунча болот. Светти карасак, освещение кылып беришти. Монда X-образный кылып, хаотичный кылып, дагы еще кошобуз көбүрөөк свет. Жарык болот. Жарыгыраак болсо, элдерге биякка көбүрөөк жагат, сатуулар да көбүрөөк болот. Ошон үчүн биз светке акча аябайбыз дегенде 2 миллион теңге кирип кетти. Көп кирип кетти на самом деле. 400 000 сом светке. Так, анан жүрлө. Кытайдан товарлар келди бүт. Бул жакта антикрашка. Эки жакка коебуз. Элдер чыгып баратканда уруулар болсо кармалат ушу менен. Дальше пакеттер. Крафтовый пакет логотип менен, вешалкалар логотип менен, анан майда чүйдөлөр дагы келди, сканерлар, магниттер, кийимге иле турган. Ошонун баары 2,5 миллион теңге болуп кетти доставкасы менен кошо. 500 000 сом деп коелу. Доставкасы өзү канча болуп кетти? 1 миллион теңге, 900 000 теңге болуп кетти. Товардын өзү 1 миллион 600 000. Жесть. Ошондой. Дагы эмне? Камералар турат. Камераларды Кыргызстандан заказ кылдым, 35 000 сом болду. Установкасы менен дагы плюс 50 000 сом деп койлу камералар. Жакшы эле болду. Свойский баа болду, бишкекский. Ошондой достор. Ачылуу уже жакында. Ушинти даярданып атабыз. Кимге кызыктуу болсо, сайтка кирип карагыла. Бул жака өзүңөрдүн кийимдерди койсоңор болот. Кыргызстар буйруса Казакстанга чыгам, иштейм дегендерге ушундай шарт түзүп берип атабыз. Ушинтип бияка келип иштесеңер болот. Бутик ачканга ушунча көп акча көрөтпөй, мындай эле ай сайын акча төлөп ушинтип тура берсеңер болот. Сатууларды кылып, проходимый точка жаныбызда 2000 квадратка чукул, квадрат метрге чукул игровой центр болот. Бул жакта жума сайын сценада выступлениялар болот, иш кылып эл жакшы эле. Ошо достор, ушундай болду видео. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Ким кызыктуу болуп атса, могу сайтка кирип толук маалыматты алсаңар болот. Кантип бияка резидент болуп кийимдеримди коюп сатам дегендерге. Ошо, до скорых встреч. Эмки видео уже открытиядан болот.